Саламатсыздарбы биздин кичинекей бөбөктөр, кутман таңыңыздар менен. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп отурганыма мен абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздерге аябай кичинекей татынакай кыздарды жана сонун бөбөктөрдү чакырып койдум. Себеби бул жактагы бөбөктөр жакын жерден эмес, алыскы тиги Баткенден бери келип отурушат. Эгер сиздер кимдер деп кызыгып жаткан болсоңуздар, азыр мен сиздерди тааныштырам. Ал эми азыр менин алдымда өзүнүн сонун кыргыз оюнмо чийме кийимдери менен супсулуу болуп отурган Баткендин сулуу кыздары Арузат бичлер тобу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Достор, кандайсыңар? Жакшы. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Силер сонун болуп кийинип алган турбайсыңарбы? Баарыңар окшош болуп. Анан ар бириңерде медаль бар экен, мен байкап отурам. Дегеле ал эмес, онун үстүндө карагылачы, диплом, кандай сонун биринчи орун, экинчи, мунун баарын каяктан алып алдыңар? Биз 9-чу эл аралык конкурсуна келип, Биордо деген ошол жакка катышып, ушулардын баарын Биринчи, экинчи. Биринчи, экинчи орундарга ээ болуп алдым. Жаман кыйын кесиңер, Бишкектиктерге силер эме бербей эле бүттү, Баткен эме барып утуп электенсиңер. Ладно, макул, таанышалычы. Менин атым Нуру болот. Ушул жакта силердей болгон бөбөктөр менен эфир алып барам. Ана мен ар дайым көрүшөт да бөбөктөрчү. Силердей алыстан көрүп жакка келип отуруп өздөрүнүн таланттарын тартуулашат. Эми силерди менен тааныштырайын. Атыңар ким? Менин атым Альбина. Менин атым Алия. Менин атым Баяна. Менин атым Малика. Менин атым Айша. Менин атым Салима. Менин атым Рабига. Менин атым Айтай. Менин атым Акмарал. Менин атым Жанайым. Ай азамат, аттарыңар сонун экен ай. Анан дегеле кандай чарчабай келдиңерби Баткенден бери? Жакшы. Баткенден бери канча убакытта келет? 18 саат. 1 сутка 19-20 саатта. Ошондо бир күн бою жол жүрүп келдиңерби? Ооба. Карагылачы бөбөктөр, силер Бишкекте туруп өзүңөрдүн талантыңарды бул жака келип көргөзбөй атасыңар, бияктагы сулуу кыздар Баткенден бери бир күн бою жол жүрүп келип сонун таланттарын көргөзүп атат. Эми бул дипломдорду, медалдарды силер эмне кылып алдыңар? Ийирдап, бийлеп, комуз чертип, мага кызык болуп жатат. Биз бийлеп алдык. Бийлейсиңер? Ооба. Кандай бийлеп? Андай, мындай кылалы. Биз азыр сүйлөшүп алалы. Азыр баарыңар сүйлөсөңөр, мен жалгыз болуп жакшы болбой калат экен. Бирден сүйлөшөлү, эле. Альбинадан баштайлы, эле. Бул белектерди каяктан утуп алдыңар? Чет өлкөгө чыктыңарбы же Кыргызстандын ичиби? Кыргызстандын ичинде эле уттук. Бул конкурс өзү Индия, Казакстан, чет мамлекеттерден келген эмелер менен жарышып, ушулардын баарын алдык. Ошондо бул башка өлкөдөн да келиштиби Кыргызстанга? Демек бул биздин Кыргызстанда өткөн. Ооба, биздин Кыргызстанда өттү. Чет мамлекеттерден да келди. Байкуштар келип жөн эле кайра эчтекеси жок кеткен турбайбы? Уятко берип койсоңор эмне болуп кетти? Биз эле ретиге алыска Баткенден келдик. Молодец. Анда мен силерге ар кандай суроо берейин, бөбөктөргө кызык болуш үчүн ошондой сүйлөшөлү. Атың ким эле? Менин атым Алия. Алия, сен дегеле окуудан тышкары эмне менен ареп болосуң үйдө? Үй жумуштарын кылам, апама жардам берем. Андан тышкары бийге катышасың. Бийден да башка бир нерсеге катышасың? Жок. Бийге, жакшы. Сен атың ким эле? Баяна. Мен баарыңардын атын унутуп калып атпаймын силер көп болуп. Баян, анан окуулар кандай болуп атат? Сонун. Силер негизи мектептечи, баягы классташтарыңар бар, эжелериңер бар, анан силер ушинтип башка жака келгенде орундарды алып келгенде аябай сүйүнүшөбү? Ооба. Кызыгышса керек, биз да ушинтип бийлеп кружокко катышып калбай үйдө жүрө бербей деп, Ай азамат. Малика, карачы. Малика, сен супсул турбайсың атыңызды. Молодец. Малика, сен эмне кыласың үйдөн? Мен үйдү жыйнайм, мама жардам берем, дагы бийге катышам. Баарына жетишет турбайсыңбы? Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Мектепте жакшы көргөн мугалим эжегиң барбы? Ооба. Салам жолдоп коелучу, могу камера. Могу камераны карап туруп салам жолдоп коелучу. Салам записано, привет. Ал эже оруспу? Привет деп коелуш дагы. Жетинчи каналдан, Ай азамат. Айса, атыңыз ким эле? Айша. Биздин эфир жактыбы? Ооба. Кандай экен? Сонун. Мунун баарын силерге илеттеп жасап атык. Жакшы экен? Ооба. Баткенге качан кетесиздер? Баткенге? Кайра. Эртең кетебиз. Көпкө жүрүп эле конок болуп бийлеп биякта жүрө бергилечи. Биздин деле окууларыбыз бар. Окууларыңар барбы? Эмчи конкурстарга Туйеттан унутуп калган турбаймынбы мен? Сиз атыңыз ким эле? Салима. Салима, кандайсың? Жакшы. Жакшы, жолдо чарчаган жоксуңбу?
Чарчаган жокмун. Жолдон тамак алып берип тамак ичип келатсыңарбы? ооба. Ооба. Ай, молодец, жакшы. Сен эмне менен алек болосуң? Би менен, Дагы дагы окуулар менен. окуулар менен. Курсокторго качасың? Бир чет тил, англис тили болобу, корей тили, француз тили, Чет тилге катышам. англис тилине, Жакшы болуп жатабы? Бардыгы жакшы. Ата апага салам жолдоп коесуңбу? Көрүп эле сүйүнүп калышсын. Салам. Салам. Жакшы. Атың эме эле? Набира. Рабига. Ой, Рабига, кечип кой, Рабига. Сен деги эле могу группалаштарыңдын баарын аттан жооп берип кет. Канча бий үйрөндүңөр, канча бийдин түрүн билесиңер? Көп. Көп экен дагы, көп экен. Аттар жок болгону көп. Чет өлкөлөрдү бийдерин. Бирөөңөрдөн ким жооп берип коет? Өлө кыйын билгендерден. Майлика сен кыйын десиң, Майлика сен жооп берип койчу. Биз болсо өзбек бийлерин билебиз, уйгур бийлерин билебиз, кыргыз бийлерин билебиз. Көп бийлер бар. Жакшы. Орус бийлер дагы бар. Негизи, кимге сурай берейин, Кем эле атың? Менин атым Акмарал. Акмаралга сурайын. Акмарал, ошол бир бийди ай бир мондай кыймылы, мондай жатташ үчүн канча убакыт кетет? Кыймылын жатташ үчүн бир минуттай Бир кыймылын жатташ үчүн, баарынын жалпы жолунан үйрөнүп битиш үчүнчү? 5-10 баарын жатташ үчүн бир күн кетет. Бир күндү талап кылат, Ошондо силер күнүгө бирден бий жаттасаңар, бир айда 30 бий жаттап туруп турбайсыңарбы? Тыгыяттаңдар, жаман кыйын экенсиңер. Анан силер өзүңөрдөн да башкаларга бий үйрөтөсүңөрбү? Сен жооп берип кой, сен чота четте отуруп сүйлөп. Бизде еще младший группа бар. Силерден кичүү. Еще старший группа бар. Жакшы. Ошонун баарына силер да жардам берип үйрөтүп турбайсыңарбы? Негизи бизге эмне бир бий бийлеп берели деп келдиңер, даярдап келдиңерби? Ооба. Эмне бий? Гүлдөйжан деген бий. Кыргыз бийи. Гүлдөйжан. Карагачы, урматтуу көбөктөр, бизге Баткенден келген коноктор Гүлдөйжан деген Кыргыздын эң сонун бийин дайындап келиштир. Келиңиздер, анда баарыбыз экранга жакын отуралы дагы азыр Арузат бийчилер тобунун Гүлдөйжан бийин көрөлү дагы, андан кийин эфирибизди уланталы. Oyna oyna algıla, oyron al
Ай азаматсыңар, соны билей турбайсыңарбы? Ооба. Мен чын таң калдым. Ар бириңер окшош билей турбайсыңарбы? Ооба. Ай азамат, анан мен жанатан беричи дипломдорду карап кызыгып атам. Менде мынчалык диплом жок. Мунун баарын каяктан bir карап көрсөм болобу? Ооба. Бисмилля деп. Бул да мындай көппү? Ооба. Силер Кыргызстанды бүт эле багындырып салгансыңарбы? Конкурс Биордо, награждение, танцевальный ансамбль Арузат дейт. Биринчи место дейт, Буларды мага ким түшүндүрүп берет? Кармап каяктан эмне болот? Жа баарын эле бир жерден алдыңар беле? Баарын эле бир жерден. Болгону ар бириңиздерге таандык. Жакшы. Аты жөнүңүздөр жазылганбы бул жакта? Жок. Болгону силер Арузат бийчилер тобунун атынан алгансыздар, туурабы? Ай азаматтар. Булар аябай чоң экен, сонун экен. Биордо дейт. Атайын ошол нерсеге дайындалыптыр. Муну кармап мага түшүндүрүп берчи, кандай, каяктан алгансың? Үчөөнү үч адам, үч кыз түшүндүрүп бересиңер, Малика бирөөнү түшүндүрүп берсин. Муну ким түшүндүрүп берет? Айдай. Айдай түшүндүрө бер, Айдай. Өкөсасы өлө түшүнүп чыгасың. Ал карабай бер. Анда бирөөң дайынданып тургула, мен биякта уга берейин, Муну биз кечээки күндө конкурстан утуп алдык. Бул аябай сонун неме экен. Муну биздин кичинекей группабыз утуп алды. Силердин кичинекей группаңыз утуп алды. Кичинекей группа утуп алды. Биз болсо биринчи орунду алдык. Экинчи орунду алдылар. Биринчи жолу выступать этип, сахнага чыгып экинчи орунду алды. Ой, жакшы да, экинчи жолу болсо деле жакшы да. Биринчи жолу чыгып экинчи место. Ооба. Өтө чоң ийгилик да. Бул жерде эл аралык бий конкурсу болгон. Өлө сонун кооздоп, сонун чоң тегерек медаль болуп. Силерге жакты. Ооба, бизге жакты. Көрдүңөрбү достор? Чоң кейген медаль экен. Тегерек, Мынакей Альбина айтып атат, чоң медаль деп. Малатсы, кут болсун, Андан кийин Бул дагы кечээ конкурска катышканбыз. Бул экинчи место, алда да экинчи место экен, бул биздин старший группабыз экинчи орун алды. Международный танцевальный конкурстан экинчи орун алды. Ошондо бул дагы башка группаныкы. Өзүңөрдүкү чота биринчи орун окшойт, Көрөлүчү гана ким түшүндүрүп берет? Муну коюп туралы. Биз ошону конкурс фестивалдык ошого отолганбыз. Ошон үчүн биринчи орунду алдык. Бул алтын түстө экен, Ооба. Эми ушундагы мен бир толкундоону элестете албай атам да, силерди туруп аягы тандап атат да. Анан алдыңыздар да Арузат бийчилер тобу башкы байге биринчи орун дегенде кандай сезимдер болду жүрөктө? Сонун сезимдер болгон. Ыйлаган жоксуңарбы? Сүйүнгөнбүз. Менде болсо ыйлайт болчумун. Биз сүйүнгөнбүз. Сүйүндүңөрбү? Анан сразу эле үйдөгүлөргө чап аягы мен бир жакшы нерсе болсо менде, жакшы нерсе утуп алсам же жакшы бир жерге катышсам, сразу апама чалам. Апо! Мен мондай кылдым деп, силер да чалдыңарбы? Ооба. Сүйүнүштүбү? Ооба. Не дешти? Азаматсыңар деди. Азаматсыңар. Молодец кызым, үйгө келсең манты жасап коем деди. Ай азаматтар. Жакшы. Аябай сонун көрдү. Алтын свет экен, Молодец кыздар. Ушундай ийгиликтерди мынакей достор сиздер да көрдүңүздөрбү? Деги эле бийден башка ар түрдүү бир өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү сынап, көп жерлерге катышып, өзүңүздөрдү бийиктерден көргөзсөңүздөр, дал ушундай биздин достордой болуп, ушундай алтын түстөгү Альбина айткандай чоң медаль утуп алып, биздей болгон чоң 7 каналга келип, жакшы өзүңүздөрдүн ийгиликтериңиздерди көргөзсөңүздөр болот. Андан кийин мен силерге берчү суроом. Мен чындыгында эле биринчи келип көзүм эмнеге уруунду билесиңерби? Силердин көйнөктөрүңөргө, формаңарга сонун жараштыр. Сулуу болуп калсыңар баарыңар. Силердин деги эле канча формаңар бар? Бизде Азырынча конкурска катышкан кыздарга гана эле тигилген. Андан кийин биз эмки конкурска дагы тиктирип атабыз. Анан эмки конкурска дагы катышып, ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз. Молодец азаматтар. Бул көйнөктөр силерге ким тигип берет? Жапаңар эле өзү алып берип коет. Жок, биз Заказ беребиз. Биз заказ берип коебуз. Анан заказ Мен 3-кө чейин санаганча заказдын кыргызчасын ким айтып коет? 1 2 3 Буйрутма. Ай, кызлар. ошол Бишкектен бир эжеге
буйрутма бергенбиз. Ага. Ошол эжеге өзүбүз айтып ушундай форма болсун деп өзүбүз тандап көрүп анан кийин тиктеп. Эгер сыр болбосо мунун баасы канча турат? 4000. Бир форманын баасы 4000 сом турат, жакшы. Мен эми сурабай калган турбайм. Бул медалдар каяктан? Медалдар кечеги конкурска катыша алганбыз. Биягыдагы алтын түстө, кубоктукундай болуп. Кубоктук. Ошондо экинчи местанын аркасы экинчи орундуку, эмеби? Беркиндей бронза өтүп, Ооба. Бул алтын түстөгүлөр аябай кыйын кыздар деген белгини берет. Ай азаматтар, ар бириңиздерге бирден берген турбайбы? Ооба. Силер аябай кыйынсыздар экенсиздер. Сурайт. Мен азыр бийден башка эмне конкурстарга катышасыңар деп сурай берем. Силер болсо эме дейсиңер. Айта бергиле. Кол өнөрчү, бой тигем. Мен Манаска катышам. Ошентип айта берем агайсыз макул. Андан кийин эмне кылабыз айнажа? Дагы бир бий жокпу, болдубу? Все болду, кеттик. Анан мага кызык болгону, мен эфи тек силерге алып барып атпаймынбы? Дайыр жол. Мага кызык болгону, мен силерди монтип алып барып атпаймынбы? Мен мындан тышкары спортсменмин. Фитнеске катышам. Анан силер да ошондой бир нерсеге катышасыңарбы? Дегеле бийден тышкары. Ооба. Эмнеге катышасыңар? Мен информатикага катышам. Информатика. Мен комуз. Комуз чертин, Кыргыздын улуттук аспабы, Ай азамат. Дагы кызыктуу. Мен да комуз чертем. Волейбол. Топ, мына волейбол менин сүйүктүү оюнум. Мен да волейболго катышам жана комузга. Комуз. Мен чет тилге катышам. Чет тилге. Мен английскийге Манас. Мен английскийге катышам. Тилге катышам. Давай, мындай кылабыз. Мен бек кара башым айланып кетти. Мен эжеңе айтабыз, силер көпсүңөр, мен жалгызмын деп. Альбинадан баштайбыз. Кезек менен кетебиз, Мен чет тили менен жана волейбол менен алектенем. Жумасына 2 жолу болот волейбол, анан 3 жолу бийге келем. Ошентип андан тышкары жана англис тилине барам. Анан окууларыма тиешелүү алгебра, орус тили жана башка курстарга барам. Жакшы. Сиз? Мен комузга барам, дагы бийге катышам. Бийге болсо 2 жол, 3 жолунан барам, комузга 2 жол күнүнөн барам. Бир жумага. Ай азамат. Мен английскийге катышам. Английский. Мен информатикага 2 күн катышам, бийге 3 күн катышам. Келечекте эмени жакшы көрөсүңбү, компьютерди? Ооба. Компьютериң барбы? Ооба, бар. Ай азамат. Мен Манаска катышам жана бийге. Мына, көрдүңөрбү? Эркек балдар Манаска катышпай жүрөт. Бул жакта атың ким эле? Айша. Айша, кара, сонун аты бар экен, Айша деген. Айша Манаска катышып атыр, азамат Айша. Мен чет тилге катышам. Англис тил курсуна катышат экен. Мен да английский курсуна катышам. Ай азамат. Бир жумада 2 жол. Бир жумада 2 жолу. Мен тилге жана информатикага катышам. Ай азамат. Мен бийге эле катышам. Бий. Буюрса, анан үй жумуштарына катышасың, Ай азамат. Мен комузга катышам, волейболго, еще бийге катышам. Ай азаматтар, жакшы. Айша, сен Манаста кайтасыңбы? Ооба. Анда буяктагы достордун баарына таң калтырып бир үзүндү айтып койчу Манастан. Ат семирип ық болду, аламды бузган койкашка, чогулушуп кырк болду, тонсуз келген чорого, жакка алтын жени жес, кошпанана торгой көз, тон кийгизди зор манас, атсыз келген чорого, карабайы казанат, кабырөпкө жес канат, камыш кулак сом туяк, ат мингизди зор манас. Адыра жылкы алабаш, абырбак будан аралаш, айда берди зор манас. Бойдок келген чорого, оймогоз бото көз, жазык мандай калем каш, кумурска бел тасма бой, суксун боюн кундуз чач, сулуун айтпай кой, кылкылдаган сулуудан алып берди зор манас. Айкөл манас барында орпой деп чатыраш ойнап, дан салып, көксүлөсүн бөгүттөп,
көк сүрөсүн бөгүттүп. Кол чаап коелу анда. Мен да бирликке үмүт кеткен турбайм ба? Молодец ай. Сен эркек балдарга караганда жакшы айтат экенсиң, Мен силерге бир суроо берейинчи. Бул дүйнөдөгү эң кымбат адам сиздер үчүн ким? Ата-энеңиз. Силерди сүйүнүп телевизордон көрүп атса керек, Андыктан баарыбыз ата-энелерибизге бир салам жолдоп койбойлу, Анда Альбинадан баштай берели. Ата, апа жана энелерим баарыңыздарга салам. Ата, апа жана бир туугандарыма баарыңызга салам. Апа, салам. Ата, салам. Мама, папа, всем привет. Пока. Ата, апа, салам. Ата, апа, привет. Привет. Мама, папа, привет. Ата, апа, привет. Мама, папа, кандайсыздар? Ай, азаматсыздар. Болду эми мугалим эжеңер силерди окутпайт тарымды. Мугалимге салам жолдоп койдуңарбы? Анда эме деп коелу, баарыбыз биргелик да. Эжей, биз сизди жакшы көрөбүз деп коелу, Кана 1, 2, 3. Эжей, биз сизди жакшы көрөбүз. Мына эми сонун бир кол чаап коелу. Ай, азаматсыздар. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Анткени силер аябай кызыктуу сүйлөп, сонун ийгиликтериңерди айтып берип атып, мен убакыт канча өткөнүн билбей калыптырмын чынында. Силер менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Силер жаштайыңарда мындай ийгиликтерди багындырып атасыңар. Мен ойлойм дагы келечекте мындан да чоң тепкичтерди өйдө көздөй басып өтөсүңөр деп. Токтобогула, алдыны көздөй өсө бергиле. Биздин 7-каналдын балапан шоу эшиги силер үчүн ар дайым ачык. Келип, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көргөзүп тургула. Жаңы өнөрүңөр чыкты. Келе бергиле. Келип турасыңарбы? Ооба. Ай, азаматтар. Эми аман сен үйүңөргө жетип алгыла, Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй бизге Арузат бийчилер тобу Баткенден бери келип өзүнүн сонун таланттарын көргөздү. Ал эми болсо биз азыр кезекти жомокко беребиз. Өзүңүздөр билгендей Роза апабыздын экранга жакын олтуруп эң жакшы жомокторун көрөбүз. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн дагы жомок окуп берейин силерге. Ошон үчүн экранга жакын келип, тынчтанып жомок угалы. Бүгүн кайсы жомокду окуп берейин силерге? Мен силерге бүгүн Пил менен Чычкан деген жомок окуп берейин. Анда эмесе тынчтанып уккыла. Илгери бир токойдун четинде Пил менен Чычкан жолугуп калат. Пил ысыкта суу ичкени келип, суунун жээгине Чычканды көрүп, «Эй, Чычкан, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде?» деп Пил сурап калат. «Эй, Чычкан, Чычкан кылып жүрөсүң жерде?» деп Пил сурап калат. Чычкан Пилдин берген суроосуна жооп бербей, кичинекей тешикке кирип кетет. Пилдин ачуусу келип, Чычкан кирип кеткен тешикти буту менен басканда Чычкандын ийини бузулуп, ичи топуракка толуп калат. Чычкан Пилдин бул кылганына капа деле болбойт. Анткени нары жактагы тешиктен чыгып Пилди карап турган болот. Пил Чычканды көрбөйт. Бир кезде Чычкан Пилге кайрылат. «Пил, сен ал жакта эмне кылып жатасың?» деп. Пил үн чыккан жакты карап, Чычканды көрүп таң калып калат да анан кайра Чычканга суроо берет. «Чычкан, сен кантип ал жактан чыгып калдың? Мен сен ийиңди бузуп, сени кармай албай жатсам». Чычкан кыт-кылыктап күлүп, «Пил, сенин денең дардайып чоң болгону менен акылың аз турбайбы? Кел экөөбүз жарышабыз. Кимибиз күлүк, анан акылдуу экенибизди билиш үчүн». Пил бул сунушка дароо макул болуп, «Жарышса жарышалы, бирок алыс аралыкка» дейт. Чычкан макул болуп, экөө катар турушат да 10 чакырым жерге жарышмак болушат. Пил чоң болгону менен эч нерсени байкабай чуркап кете берет. Бирок Чычканды көрбөйт. Алдыда мен бара жатам деп ойлоп, тең жолго келгенде артын караса эч ким жок.
пил эми жай чуркап келе берет. Ал эми чычкан болсо ичак эле пилдин бутуна жармашып, анын үстүнө чыгып алган болчу. Пил марага аз калган кезде жай басат, анткени абдан чарчап калган болот. Чычкан болсо акырын пилдин үстүнөн түшүп, алдыны көздөй чымын кыйын болуп чуркап, четтелген жерге келип пилди күтүп олтуруп калат. Пил мен биринчи келдим деп улам артын карап келе жатып, айтылган бактын түбүнө жакын келген кезде чычканды көрүп таң калган ооз ачылат. Анткени чычкан эч чарчабай эле маарага келип отурганына ишене албай сурап жиберет. Эй чычкан, сен качан келдиң эле? Мен сени келсин деп жай басып келбедимби? Чычкан эч нерсе болбогондой: менин келгеним качан? Сени күтүп отуруп бир уктап турдум. Ишенбесең мына менин жаткан жеримди кара. Пил чычканга дагы таң калып: чычкан, сен ушунчалык күлүксүңбү? Кичинекей болуп алып, чычкан күтүп: көрүп турбайсыңбы күлүк экенимди? Ал турсун, мен сенден акылдуумун дагы. Экөөбүз эми акыл жагынан да күч жагынан санашалы. Пил макул болот. Чычкан айтат: кел жашынабыз. Ким таппай калса утулат. Пил бул сунушка макул болуп, өзү биринчи жашынып, чычкан анын жашынган жерин көрүп коет да, бат эле таап алат. Анан чычкан жашынып, ал асты келип пилдин кулагына кирип кетет. Пил бир күн кечке издеп таппай коет да, анан кыйкырат: чычкан, мен сени таппай калдым, чыга бер, утулдум. Чычкан бул убакта пилдин кулагынын ичинен уктап жаткан болчу. Пилдин үнүн угуп ойгонуп кетет да, анан пилдин кулагынан чыгып акырын жерге түшүп келип: пил, мына сенин акылың дагы жеткен жок. Менин кайда жашынганым деп жашынган жерин айтса, пил чычкандын акылына баш берип утулганын моюнга алган экен. Ошодон кийин пил менен чычкан дос болуп, бири-бирин сыйлап жашап калышыптыр. Мынакей, көрдүңөрбү? Акылдуу болгон кандай жакшы. Ошон үчүн балдарым, силерге Кудайым акыл берсин, ата-энеңердин сөзүн угуп, жакшы окуп, жакшы бала болгула. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болгула. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй Роза апабыздын жакшы жомокторун угуп алдык. Роза апага өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз эфир менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.